Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ассаламу алейкум, кадырман калайык калк. Урматтуу эл журт. Баарыбызга белгилүү болгондой, учурда биздин эле мекенде эмес, жалпы ааламда Аллах Тааланын сыноосу жүрүп жатат. Бул учурда баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, жараткандан жакшылыктарды тилейли. Ушул кырдаалдарда карапайым калкка жардам колун сунуп, материалдык жардамдарды берип жатышкан агаларыбызга, замандаштарыбызга ыраазычылык билдирели. Мамлекет башчыбыз, жетекчилер, ак халатчандар, тартип сакчыларга ыраазычылык айтайлы. Мыйзам, тартип, жаңы жоолорго түшүнүү менен кабыл алып колдойлу. Дартты берген жараткан дабасын да берет. Айтылган ар бир жакшы, жаман сөзүбүзгө периштелер омин деп турат. Демек, бардыгыбыз бүгүнкү күндө дени сак, улут, жаркын келечек үчүн чогуу дуа кылайлы. Assalamu alaikum, Kırgız elim, Kırgız өкмөт. Президент Сооронбай Жээнбеков силерге кайра биз кайрылып атабыз. Москвада калып кеткен мигранттар биздин жагдай кыйын болуп атат. Убакыт өткөн сайын биз кыйналып атабыз. Бизге тез арада сурообузду чечип жардам бербесеңиз бизде өтө кыйын бул жакта. Эжелер кыйналып атат. Бүгүн кыйналып атабыз. Чыдам кетип атат. Бүгүн 7 число уже. Эртерээк чечип берсеңиз абдан жакшы болмок. Бүгүн 7 апрель, мына элдерге бир айда болуп калды, баары 24-нөн бери ушул жактабыз, жүрөбүз. Бүгүн 7-сине чейин уже акчалар деле түгөндү, тамак деле жок, аэропортто бар жок кымбат дегендей. Ошол эртерээк биздин вопросубузду чечип берсеңиз жакшы болмок. 22 числодон бери ушинтип сизге жалдырап жүрөбүз биз. Эптеп бирдеңке кылып чыгарып берсеңиз болот эле. Мына Шереметьево аэропортунда кишилер жок дейт. Мына киши толтура, кыргыз мигранттар көп. Мына ушунун баары видео обращение кылып 22 марттан бери силерге жеткизе албай атат сөздөрүн. Ассаламу алейкум. Кыргыз эли. Жана биздин ажообуз Сооронбай Шарипович азыр көп сөздү айтып, биздин проблеманы уккандан жардам аткан болушубуз керек, бирок азыр аргаңыз жок да, биздин сурообузду чечишиңиз керек. Биз ушунчалык болбой барып атса, боюнда бар аял кишилер бар экен, ушу аял кишилерди алып кеткиле, биз эркектер өзүбүз бирдеке кылып жетип аларбыз, себеби колубуздан келбесе ушул орустардын жараны болуп калабыз да. Жана Момбеков деген, Жанар Акаев деген депутаттарыбыз бар эле, ушул тууралуу көп көйгөйлөр болгондо башын албай постоянно биринчи орунда туруп сүйлөшүштү, чото аларды маалымат жетпей атабы же ошо суранабыз, ошо биздин астыда жүргөн депутаттарга, чиновниктерге жеткирип коюшуна. Өтүрөк чечип берип коюшуна. Ошо биздин суранычыбыз ушул 100дөн ашыктык. 100дөн ашык адамдар бар дагы. Москвада дагы кээ бир квартирада калып кеткен билетинен отурушат. Ошон үчүн урматтуу министрлер, баарыбызга кулак салыңыздар. Бул жерде биз уже аргабыз кетти. Эртеңки күнүбүз эмне болот? Аэропорттон сырткары дагы билеттери колдорунда болуп, хостелде жаткандар дагы бар, квартираларында жаткандар да бар, мына боюнда бар аялдар да бар, кары кишилер бар биякта. 22 марттан бери кете албай аткандар бар, мына кары кишилер бар. Мына мантип чемодандарыбызды мантип коюп, мындай креслода жатабыз, ушинтип түнөп атабыз. Мынакей ушинтип түнөп атабыз, бияка чемодандарын коюп алып, бияка жатып атабыз. Каждый өзүнүн удобствосуна карап. Даже могу жерде балдар намаздарын окуп атат, ушундай тебеленген жерде, аэропортто. Салафандарды маяка коюп алып, жерде жатып, төшөктөр сайлап алып жатабыз сызда. Мындай болуп жатабыз. Бизде уже бияктан милициялар да келип, уже посольствоңарга чалгыла,
посольстволарыңар, государствоңарга чалсын, ушинтип бирденке кылып чечсин деп атат мына. Мынакей. Толтура кыргыздар. Эптеп бирденке кылып чечип берип чартерный рейс жибергениңизди биз абдан сизден суранабыз. Ушинтип бизди талаага калтырбаңыз. Бүгүн 7 апрель 22 марттан бери ушинтип ар кайсы жерде жүрөбүз. Ошолордун номерин алып, ошолорго жибердик, алар болсо чыгарды да. Бул баягы чогулган элдин жарымы ушул жакта азыр, бул жакта ham бар, укташып атат, нары бери басып жүрүшөт. 100ден ашты, 200ге чамалап калды эл общий аэропортто. Assalomu alaykum, mening qirg'iz elim. Men atim Vladислав. Men o'zimning qirg'iz yerimde төрөлгөнүмө абдан сыймыктанамын. Мен qirg'iz тилинде эркин сүйлөйм. Бирок qirg'iz досторумдан башка тилде сүйлөп, өз тилин унутуп калганына, түндүк, түштүк бөлгөнүнө, уру, айылдаш деп жердин жана элдин бөлүп жарганына абдан өкүнөм. Башка улуттагы өз жердештерин өзүнөн төмөн көргөн досторумдан таң каламын. Урматтуу мекендештерим, qirg'iz жерибизди биз баарыбыз бирдей эле жакшы көрөбүз. Манас бабам айткандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарабыз. Ошол илдетти бирге жеңебиз. Күч биrdikte. Кыргызстан. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. О, жараткан ак калпак кыргыз элин сакта. Ала тоо ыйык жерин сакта. Жака кыштак белин сакта. Түптүү журттун тегин сакта. Жөнөп алам сен чоңойдун айлы журтка барып кел. Айлап багандай жатат бир кабарын алып кел. Чонатандын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Кайда балам жылкынды ата баба журтуна. Ат түбүтүң ата мени бир жаңырсың кыргырда. Жанастан кымыз ичкен кыргыз элим кырдагы. Тундурмадай тунук кезин төгүлдүңдү турмушта. Чоң апаңдын кемегесин бири түтүнүп жагып кел. Келинге деп тиккен эле көшүгөсүн тагып кел. Қолым туғандарға үйді жайды табышта. Көмді қалған жалғыз тақаттан бұрына қағып кел. Айда балам жылқынды ата баба жұртының. Мен құруын шар кезіп айыл қалдым. Жетин атаң басқан жер, жете сүгүт жатқан жер. Мени тартпай чоң атаң тарт, жұрт таштабай кыргыздар. Esiz kalgan jayıptagı balın jurtka aydap kел.
Сесин дагы сагынгандыр дал өзүндөй жайнап кел. Мен кеткенде минген аты аза тартты бош эли. Чоң атаңдын мамысына чабдар атын байлап кел. Кайда балам жылкыңды ата баба журтуна. Атты бүркү ата мени бир жаңырсың кыркырдан. Таңды тоспол кымыз менен кыргыз элем кырдады. Кулдурмадай тулуп кезим төгүлдүңдү турмушта. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай чоң атаң тартып таштабай кыргызда. Жерimiz bölküden ajrabasın, elimiz elden ajrabasın. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.